Бүгүн абдан жакшы музыка болду. Абдан жакшы. Говорят, что ангелы... Периштелер асманда ырдашат деп айтып атат. Мне кажется, Алардан үйрөнүш керек. Чөйеми бул она была обычной эң жакшы дүйнө жүзүндө. Алар абдан жакшы ырдашат. Биз бүгүн сөздү ачабыз. Леби 4-бөлүм 27-ырсап. 4-бөлүм Леби 27-ырсаптан. Ач кылам. Пожалуйста, откройте Левит 4 главу. Элдин ичинен бир адам жаңылыштык менен күнөө кылса жана Теңирдин осуяттарынын бирин бузуп, кылууга болбой турган бир иш кылып күнөөлүү болсо, анда ал күнөө кылганын билгенден кийин күнөөсү үчүн кемчилиги жок эчкинин курмандыкка алып келсин. Анан күнөөсү үчүн алып келген курмандыктын башына колун коюп, күнөөсү үчүн чалынуучу эчкинин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар союлуучу жерде сойсун. Анан ыйык кызмат кылуучу анын канына сөөмөйүм алып, курмандык бүтүндөй өрттөлүүчү жайдын мүйүздөрүнө сыйпасын. Ал эми анын калган канын курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төгүп салсын. Анан майынын бардык тынчтык курмандыгынын майын бөлүп алгандан кылып бөлүп алсын. Анан ыйык кызмат кылуучу анын курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберсин. Бул жыты Теңирге жаккан курмандык. Ыйык кызмат кылуучу аны ушинтип тазалайт, ошондо анын күнөөсү кечирилет. Руханий жашоодо эң маанилиси Кудай менен болгон мамиле. Качан адам күнөө кетиргенде, ошондо Кудай менен биздин ортобузда ошол күнөө тоскоол болуп турат. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар айтат, Кудайга ишенебиз деп. Бирок күнөө маселеси чечилбегендиктен 2012 жылы 23 июльда Угандиде биз волкейм өткөзгөнбүз. Мен ал жерге барып насаат сөз айттым. Мен самолеттон чыккандан кийин саат 3-тө башталды. Мен абдан ушунчалык иш көп эле. Мен аэропорттон гостиницага келгенде мен кечигип кала жаздадым. Кантип жуунганым, кантип которгонумду мен билбейм, залга чейин кантип жеткенимди мен ушул убакта билбей да калдым өзүм. Шашкандыктан. Президенттин жубайы келип, анан ал ушундай ачылуу жерде куттуктоо сөзү менен чыкты. Бизде ар кандай жыйында ушундай насаат сөз айта турган убакыт бар. Ага чейин хор Грасиастын мезгили бар. Толугу менен алар катышат. Бизде өтө көп ушундай нерселер болот да. Анан биринчи айым, анан чыгып, ушундай куттуктоо сөзү менен чыкты. Мына карасаңар, бул ушул биринчи айым. Өтө акылдуу аял, өтө момун аял.
Она очень смиренная. Анан өтө ушунчалык Да, она абдан очень жакшы аял экен. спокойная, очень хорошая женщина. Ал убактысы жок Просто болсо она дагы, очень занята. И обычно, если они анан говорят, что тогда бүттөр они замат хотят нас алар расспрашивать. эч нерсеге карабастан кетип калышат. Бирок ал Но она сүйлөгөндөн после кийин своей ал 30 кайрадан минут келип села менин жаныма обратно. отурду. Анан музыкалык После этого было музыкальное ушунчалык выступление, и потом бүткөндөн моя кийин, очередь. анан мен насаат сөздү айтып Закончила бүткөндөн кийин, проповедовать. ушунун баардыгы бир 3 Закончилось саатка чейин всё созулду. мероприятие. Анан ал эртерээк кетиш керек эле, менде дагы жумуштарым бар эле. Делами, потому что у меня были Бирок обязанности. ал баардыгы кетсе дагы ал Оставалось өзүнүн настолько, ордунда что уже отурду. все ушли. Анан мен айта алган жокмун да, бара бериңиз, Сказала, что бүттү деп. уходите. Анан мен жанына отуруп, мен ал киши менен Рядышком баарлашып и баштадым. начали общаться с ней. Анан айым Знаете, мага предводитель сказал мне очень пастор, серьезно, пастор, менде бир я өтүнүчүм бар сизде деди. ну что вы хотели сказать? Азыр биздин президент Сейчас наш өзүн президент абдан очень начар плохо сезип атат. чувствует. А, вот как. Сиз биздин президент үчүн сыйынып бере аласызбы? Макул, Да, мен конечно, Перфолий, я сыйынайын. могу это сделать. Тогда нужно ли, чтобы президент приехал сюда? Сиз айтпадыңызбы, ал абдан жаман сезип атат деп, ошон үчүн мен барайын. Я поеду к нему. Анан ал менин телефонумду сурады. Номер телефона. Тогда я дал, Анан мен ошо Ганнадагы кызмат кылган кайтаруучунун телефонун бердим. И она сказала, что завтра Эртең 9 менен 10 убагында ал машина жиберем деп айтты. знаете, у нас было часто, когда мы Анан встречались биз с президентами, хорду мы алчубуз выступали, өзүбүз менен чогуу. выступали. Анан Знаете, мен я билбейм не эмне деп знаю, айтышты президентке. Бирок Кудай Теңир эмне себептен мени жиберет президенттер менен жолукканга? Эмне мен кайтаруучу үчүнбү? Потому что я пастор. Анда мен президентке жакшы кабар айтышым керек. Президентом я проповедовал Евангелие. И вы видели Чейими последнее ырдаган ушул солистское акыркы учение ырдуктуңар азыр. Да, у нас есть главные две сестры. Анан сопрано деген, анан чейми деген ушул ырдаган кыздар бар. Хордо. Анан мен чейминди чакырып туруп, анан биз саат 10:30 биз президентке барабыз деп айттым аларга. Эми президенттин алдына биз барганда силер Гана тилинде 1-2-3 ушунча ырды даярдагыла дедим. Анан машиналар келди. Анан жеңил машиналар да келди. Биринчи президенттин жубайы да келди. Мен ушунчалык абдан ыраазы болдум. Чейми жана Пактион алар болсо биринчи айым менен отурушту. Экинчи машинага котормочу мен, анан Жөөгин да отурду биз менен. Калган машиналарда бизде кайтаруучулар отурду. Биз ушул резиденцияга келдик, президент жашаган жерге. Ал абдан өзү кыйналып аткан учур экен. Отурганга дагы кыйын экен ага.
Байкинчу жана ал Джеми алар эки ырдап беришти. Мен алар ырдагандай ырдай албайм. Могу исполнить так, как они. Президент да отурду. Анан ал мындай жөлөнүп отурду. Ал мен курактуу экен. Со мной ровесником. Анан баягы музыкалык нерсе бүткөндөн кийин, ырдап бүткөндөн кийин, анан мен аны менен чогуу отуруп, президент менен баарлашып баштадым. Президент Ганы Джон Мен канча президенттер менен жолуксам дагы, ушу Гананын президенти Атами абдан ушунчалык акылдуу киши экен. Ал ушунчалык убактысы жок болсо дагы дайыма жыйынга келчү экен. Машаякчылардын арасында дагы Ганада бул абдан урматтуу адам экен. Мен көптөгөн адамдар менен жолуксам дагы, мен кайтаруучумун да. Да, знаете, я же пастор. Но очень много людей, которые не могут Өзүнүн көптөгөн адамдар руханий жашоодо мындай тартипсиздик көп да. Бирок ошо президент мага бир олуттуу суроо берди. вопрос. Менин дарылаган врачым бар, бир эмес эки киши. Двое. Алар түшүнбөйбүз сиздин ооруңузду ошон үчүн айыктырыш өтө кыйын. Мен жакшы болушум керек эле дарылагандан кийин, бирок менин акыбалым күндөн күнгө ушунчалык оор болуп баратат. После этого что они говорят? Анан президент мен өзүмдүн акыбалымды көрүп, канча күн деп мен күндөрдү санаган күндөр болуп атат. Эгерде мен азыр бул дүйнөнү таштап кетсем, менде ушундай бекем ишенүү жок. Я уверен, Мен что хотя өлкөмдө ушунчалык көп жумуштарым бар болсо дагы, бирок менин жардамчым болгондуктан мен алар үчүн кайгырбайм. знаете, я очень со многими президентами пообщался. Ушундай момун, ушунчалык чынчыл, атамил деген мен жолуккан эмесмин. С духовной жизнью я не видел еще до сих пор. Мен кайтаруучу болсом дагы, Хотя я пастор. мен көптөгөн адамдар менен жолугам. людьми. Бардыгын насаат сөз менен аларга айтып бергенге. Но Бирок Но президент он очень глубоко өтө рассказывает терең о Господе ушундай и мындай ойлонуу бар эле анда. также у него была огромная Ушунчалык любовь анда всем чексиз своим. сүйүү ушу Ганада жашаган ар бир элге бар эле. Там жашаган знаете, элге. есть Мындай бай өлкөлөр бар. богатые. И я хотел в Гане побывать. Анан мен абдан көргүм келчү ушу Гананын ушул үстүндө турган президентти. Анан ошол президент мага айтты, мен сизге ушул жүрөгүмдү өйкөгөн нерсени айткым келип атат сизге. Мейли айтыңыз. Анан ал оозун ачып, Тогда президент открыл свои уста. мен президент болсом дагы мен адаммын. Я человек.
Из того, что я Мен человек, адам я болгон не могу үчүн говорить, менде что күнөө я жок не деп прав. айта албайм мен. Анан өтө мени кайгырткан нерсе жана корккон нерсем мен өтө көп ушул күнөөлөрүм үчүн кечирим сурасам дагы, бирок менде ушул күнөөлөрүм кечирилдиби же кечирилген жокпу деген күмөн бар менде. Да, Менде очень жуулбаган күнөөлөр помните, бар у меня менде. еще есть грех. Эгерде менде күнөө бар Я болсо, знаю, что если мен я билем имею мен грех, тозокко тогда я могу барарымды. попасть только в ад. Мен ошон үчүн, мен ушул кырдаал үчүн сиз менен абдан жолуккум келген. На данный момент сейчас во всем мире Азыр христианство ушунчалык очень сильно машаякчылардын ушундай азыр ушул убагы экенин билемин. Ну, есть и люди, Бирок которые руханий очень жашоосу смиренно ушунчалык башаламандыкта, мындай бирок эң олуттуу нерсеси бул күнөө жөнүндө маселе. Кандай адам бар күнөөсү жок? не имеет греха. Андай адамдын бирөөсү да жок. Нет такого ни одного. Джон деген жерде жашаганда мен ушул жерде конференция өткөзгөм. Анан бир улгайып калган аял Пожилая жыйынга женщина, келди. очень пожилая, она пришла в церковь. Анан мага ысым коюп алышкан, күнөөнү кечирген кайтаруучу деген Специалист по этому вопросу. ысым койгон. Также Менде дагы ушунчалык көп олку солку бар болчу күнөө жөнүндө. Бирок мен ыйык китепти абдан көп окучумун. духовной жизни. Анан мен И я именно выбрала ыйык все китептеги моменты, которые бардык Библия жердеги подразумевает. күнөө И жөнүндө следовать жазылган истине нерселердин бардыгын алып бири-бирине мындай чогултканга аракет кылгам. Однажды Мен я проводила Тегуда семинар, конференция семинар өткөзүп аткам. Анан Мейл деген ушул жерден ушул жердеги кызмат кылган кызматчылар келип, журналисттер, анан алар суроо бергибиз келип атат сизге деп келишкен да. Пастор пастор, башка жыйындар менен кандай айырмаңыздар бар? Биз билебиз, айырмаланат деп мындай. Анан мен күлүп туруп, анан начал аларга улыбаться жооп и бердим. сказал, Кантип мен муну бир сөз «Как же менен я айта алам могу силерге? вам ответить на этот вопрос? Биз суранабыз сизден. Да, ну Айтып скажите, бериңизчи деди. Пожалуйста, расскажите мне, Сиз өзүңөр жыйынга барасыңарбы? ходите ли в церковь, журналист? Жок, биз жыйынга барбайбыз. Никогда не был в церкви. А, вот как. Силер уктуңар беле, Ийса айкашчыгачыкта өлгөнүн бардыгы эле билет, жыйынга барбаса деле. Даже не ходят в церковь, которые... Силер билесиңерби, эмне себептен Ийса өлдү эле айкашчыгачта? Алар баары эле айтышат, ал Ийса күнөө үчүн өлгөн деп. А силер жакшы биле турбайсыңарбы? Хорошо все знаете. Бирок силер билесиңерби, айырмасы биздин жыйындын башка жыйындар менен. Башка жыйындарда Ийса өлсө дагы, Что даже Иисус умер за наши грехи. алар өзүн Но они күнөөкөр называют деп себя эсептешет. грешниками. В основном в большинстве церквей, с которыми я Көп повстречалась, ушу потому что түштүк Корея говорит именно так. Кореядагы көп адамдар өзүн Наша күнөөкөр деп церковь немного эсептешет. отличается. А биздин жыйын айырмаланып турат. Ийса айкашчыгачта өлгөн. Ал өзүнүн каны менен биздин күнөөлөрүбүз жуулган деп, биздин күнөөлөрүбүз кечирилген деп айтабыз. Биздин жыйында.
Тогда он говорит, А эмне башка жыйындагылар эмне айтат, өздөрүн күнөөкөр деп эсептейби? А сиз барыңыз, сурап көргүлө барып. Силер барып көргүлө өзүңөр. ну идите, посмотрите сами. Анда ал адамдар эмнеге ишенишет? Вам верят эти люди. Анан ал ушинтип жооп берип атты журналист өзү. Ыйса айкаш жыгачта өлгөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн. А эгерде биз өзүбүздү күнөөкөрбүз деп атсак, Грешники. Ыйса айкаш жыгачта өлгөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн. А эгерде биз өзүбүздү күнөөкөрбүз деп атсак, Грешники. анда Ыйса өз каны менен биздин күнөөлөрүбүз жуулуп алган эмес деп. Анда эмнеге айкаш жыгачка өлүш керек эле Ыйсаны? На кресте. Ал журналист менден бир нече жолу ал башка жыйындарда чынында эле алар өзүн күнөөкөрбүз деп эсептейби. Ооба, чынында эле ошондой. Чынында элеби ошондойбу? Сиз барыңыз, сурап көрүңүз. А мен ойлоп атам, ал барган, сураган ал. Спрашивал у них. Мен кийинки көрдүм, ал ушул мен жөнүндө ал ушундай маалымат кылып жазган экен газетте. Качан биз жыйынга барган адамдардан эмнеге Исага ишенесиңер десе, адамдарда окшош жооп. Похожий ответ. Мы верим, потому что мы хотим Биз получить күнөөлөрүбүздөн арылып, асман патшалыгына барыш үчүн. Анда силер күнөөлөрүңөрдөн бошону алдыңарбы? Кээ бир адамдар айтат, толугу менен эмес. не получили. Силерде күнөө барбы деп сураса, Вопрос, вы имеете грех. көбүнчөсүнүн көбү жооп берет, биз күнөөкөрбүз деп. 10 жылдан бери жүрсө да күнөөкөр. Церковь, они грешники. 20 жыл жүрсө дагы күнөөкөр. Даже 20 лет ходя в церковь, они грешники. 30 жылдан бери жыйында жүрсө дагы алар Церковь говорят, что они грешники. күнөөкөр деп эсептешет. Знаете, в одной церкви был Бир очень жыйында абдан өзүн улуу сезген пресвитер, өтө белгилүү, ал бай адам болгон. имение. Ал ушундай өзүнүн эмгеги менен пресвитер деген наамга жеттир. Ал өтө көп ушунчалык жакшы иштерди кылыптыр жыйын үчүн. Эгерде ал Исага ишенсе, ал ойлоптур күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилет деп. Анан баягы убакыт өткөндөн кийин өлөр мезгил келгенде, өлүм анын алдына келгенде, Стало перед его глазами. анда ал күнөө бар экенин ал көргөн өзүндө. Ему было очень жалко, потому что он не Ал смог получить. И он билген думал, ал что тозокко барарын. Пастор, что мне делать? А если вы верите в Иисуса, Исага ишенсеңер, силер бейишке барасыңар деген, бирок мен күнөөкөрмүн да. Аягында ал ушунчалык Иса менен урушкан деп айтышат. Көптөгөн адамдар жыйынга барышат, Исага ишенишет. Иисуса. Эмне кылыш керек? Биздин күнөөлөрүбүздөн тазаланыш үчүн. Көптөгөн адамдар кандай жол менен ушу күнөөдөн тазаланышты билбейт. Но если мы будем верить, мы пойдем, наверное, в Царство Небесное. Биз жакшы иштер кылышыбыз керек, сыйыныш керек, курмандык алып келиш керек, волонтерлук иштерди кылыш керек, базар күндү таштабай барышыбыз керек. Не обязательно тогда Ошондо биз асман патшалыгына барабыз дегендер бар. Бирок китепте бир жерде дагы ушундай жол жөнүндө жазылган эмес. способ, как попасть в Царство Небесное. Эң маанилүүсү
важно, что Биз жыйынга барганда в основном, когда мы идем в церковь, кайтаруучулар дагы айтат ушул пасторы жердегилер, говорят, что биз они тоже күнөөкөрбүз деп. грешники. Пресвитерлер дагы айтышат, биз да Пресвитеры күнөөкөрбүз тоже деп. говорят, что они грешники. Эгерде пресвитер өзүн күнөөкөр деп эсептесе, а жөнөкөй келген адамдар эмне деп айтышат алар? Алар дагы аларды туурап биз да күнөөкөрбүз дешет. Өтө көптөгөн адамдар бар. Мен бир жаман күнөөкөрмүн дешет. Көптөгөн Многие члены церкви, которые адамдар исповедуют свои грехи, күнөө просят үчүн прощения, кечирим сурап келишет. я могу сказать, что это есть Ушул проблема жаман большинства нерсе верующих. көптөгөн ишенүүчүлөр үчүн. Мен Знаете, я также, когда кичинекей чагымда апам менен мен жыйынга барчумун. ходил с ней в церковь. Мен кичинекей чагыман бери мен жыйынга барчумун. Мен 1944 жылы туулгам. В 1944 году, именно в 44 главе мы Биз освободились 44 жылы биз деген ушул Япон согушундан кийин биз эркиндикке чыккан Корея. 50 жылы Кореяда согуш болгон. Мен ошондо 6 жашар элем. Элүү биринчи жылы апам каза болду. моя мама. Бир айдан кийин агам кетти армияга кызмат кылганы. А менин атам дагы үйдө болгон жок. Бул согуш убагы болгон учур болгон үчүн ал согушка кеткен. Биздин үйдө атам, агам, апам ушундай бардыгы жок болду. Согуш бул өтө жаман мезгил, учур. Эжекем 15 жаштар эле. Экинчисине 13 жаш эле. Второй сестре было 13, Мага мен 8 жашта элем. мне было 8, Менин кичинекей эним 4 жашта эле. и младшему брату было 4 года. Биз эмне жешти жана кантип аман калышты гана ойлоп калган учур. Биз ушунчалык кайгылуу учур биздин үй бүлө үчүн болгон. 51 жылдан 62 жылга чейин 11 жыл. 11 жыл 51 жылдан 62 жылга чейин. Апам кеткенден Когда кийин мама ушла из этой жизни, и до того, как я получил спасение, мен я пытался ушул бир искать, где бактылуу счастливый күндү день был за издедим. это время. 62 жылга чейинки учурду. 51, 52, 54, 55, 61, 62 бир жакшы күндөрдү да эсиме келбейт. Бакыт деген эмне экенин билчү эмесмин. Абдан ачка элек. Мы были очень голодны. Да, и то, что мы не могли Ушунчалык есть, когда наши ичибиз көп. И Анан мы- колдорум, буттарым ичке болуп, мен боюм да кичинекей эле. Я был очень маленький. Мен 15 жаш. Когда мне было около 15 лет, Биз эптеп-септеп аман калыштын жолун издеп. Анан мен абдан көп урдачымын. я начал воровать. Анан буудайдай өсүп чыкканда биз ошолордун баардыгын алып алып, анан утка бышырып жечибиз. Ал абдан таттуу эле. Картошканы, Мы также хурма урдачыбыз. хурму воровали. Бул чынында алганда бул күнөө бул. Это грех.
Мен жыйынга баргандыктан мен күнөө кылгым келген эмес, бирок мен канча аракет кылсам дагы, бирок кандай жол менен мен ушул кылган күнөөлөрүм үчүн кечирүү аларым билчү эмесмин. Мен дайыма сыйынып Я все время молился, Кудайдан суранчымын күнөөмдү прости, Господа, мой грех. кечирсин деп. Семинар өткөзүп, И когда же мы болбосо проводили башка семинары, бирөөлөрдү приглашали кого-то, чакырганда мен сурачымын, я спрашивала, кандай жол дай мне менен прощения күнөөдөн грехов, вас. арылуу жолун айтып бериңизчи деп. Анан тобо кыл дегенди гана укчумун. Нужно каяться. Көп жолудан келип күнөө үчүн кечирим сураш керек, күнөөнү ачыкка чыгарыш керек, Исповедовать Кудайдан сураныш керек, нужно умолять абдан Господа, сураныш керек. прости. Бирок менин күнөөлөрүм Новые менде грехи калган никуда не бойдон исчезли, калчу. они оставались. Корей жыйынында өтө көп ырларды ырдашат. Гимны. Биз Исанын каны менен сатылып алынганбыз деп ырдайбыз. Христа. Анан сыйынгандан кийин После того, как мы молимся, Кудай теңир биздей күнөөкөрлөрдү кечире көр деп прости нас. сыйынчыбыз. Качан мен жыйынга барганда В нашей церкви не было ни одного күнөөдөн человека, который просто кечирим получил алган греха. бир дагы адам болгон эмес. Биздин кайтаруучу да айтчу күнөөкөрмүн деп, биздин пресвитер да айтчу мен күнөөкөрмүн деп. Мен алардын аркасынан кайталап мен да күнөөкөрмүн дечүмүн. Грешник. Качан Но когда президент Гананын президенти он задал ушунчалык вопрос о олуттуу прощении күнөө грехов, жөнүндө очень суроо бергенде, серьезно. Знаете, я знал об этом мен месте бул жөнүндө абдан даана, так билчүмүн. Мен ыйык китепти 70-80 жолу окуп чыктым. Сначала я просто Анан мимо читал, мен жөн эле окучумун. но потом Анан через мен 10 лет кийин примерно бир понял 10 жолу формулу, окугандан кийин бул эмне жөнүндө жазылганын мындай формула сыяктуу көрүп баштадым. Качан мен 70-80 жолу окуганда читал. ыйык китепти окуп атып, Поэтому, читая Библию, я очень много искал, где мен написано, как кай получить көп прощение жерден от греха. көргөм күнөө жөнүндө арылуу жолун. Почему же? Потому что мне Анткени казалось, что там мен точно билчүмүн есть ыйык об китепте этом бар написано в Библии. күнөөдөн кандай жол менен арылуу жолу. Биз Леби 4 бөлүм 27-ырсаптан баштап окудук бүгүн. Лебиде жазылып турат күнөөдөн кандай жол менен арылуу жөнүндө. Эски келишимде Израиль эли алар курмандык алып келчү. Они приносили жертву для того, чтобы получить прощение. Эгерде биз Лебилерди карасак, Если посмотрим, в Левите ал написано жерде 4 4 разных курмандык жөнүндө: жертвы. ыйыктоочу күнөө кетиргенде, Священник согрешит, анан башкаруучу күнөө кетиргенде, Лебилер кетиргенде жана жөнөкөй эл кетиргенде. и в последнюю очередь мы можем найти, как согрешит Төрт. кто-то из народа. 4 түр То есть адамдар есть бар. 4 вида этих людей, которые согрешат, и разные жертва. 4 бөлүмдө В 4 главе Лебилерде есть именно кандай жол менен күнөөдөн кечирүү алуу жолу көрсөтүлгөн. и для Ушу того, чтобы жерде разобраться в этом, ушунчалык вы көп учите, жолу я ушуну читала окугам. много-много раз. Бүгүн кечинде дагы мен Сегодня ушу вечером сөздү я окудум. прочитал это слово. Лебилер 4 бөлүмдө.
Бул жерде адамдардын ичинен народа земли может жаңылыштык менен күнөө кылса деп жазылып турат. Мен качан ушул далилдени көргөндө элдин ичинен бир адам жаңылыштык менен күнөө кылса деп турат. тогда я понял еще подробнее Кандай жол способ, менен как можно күнөөдөн получить прощение арылуу жолун көрүп баштадым. Мен Конечно, президент он менен не было көпкө сүйлөшө албагандыктан поэтому не смог рассказать ему все. канчалык колуман келишинче мен ага жолун айтып бердим, күнөөдөн арылуу жолун. Даана Очень точный күнөөдөн способ, как получить арылуу прощение жолу ушул лебилерде 4-бөлүмдө ушул жерде даана жазылган. Ушул лебилер 4-бөлүм 31-ырсапта эмне дейт? Анын майынын баарын тынчтык курмандыгынын майын бөлүп алгандай кылып бөлүп алсын. Анан ыйык кызмат кылуучу аны курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберсин. Бул жерде даана жазылган. Написано очень точно. И весь стук одеяла Анын майынын баарын тынчтык курмандыгынын майын бөлүп алгандай кылып бөлүп алсын. Анан ыйык кызмат кылуучу аны курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберсин. Маанисиз сен кандай күнөө кетиргениң грех мы совершили. жазылып турат. Качан Написано, когда биз мы совершаем курмандык алып келгенде наши биздин грехи күнөөлөрүбүз кечирилет. Да, и сегодня Мен во времени нужно ушул күнөөгө алып келүүчү курмандык жөнүндө 4-бөлүм 27-де 4 главы. карап көрсөк, элдин ичинен бир адам жаңылыштык менен күнөө кылса жана Теңирдин осуяттарынын бирин бузуп кылууга болбой турган бир иш кылып күнөөлүү болсо, анда ал күнөө кылганын билгенден кийин күнөөсү үчүн кемчилиги жок эчкинин курмандык алып келсин деп. Анда ал күнөө кылганын билгенден кийин Грех написано именно условно, күнөөсү үчүн когда кемчилиги человек жок хочет прощения эчкини Бога. курмандык алып келсин деп турат. Человек, Эгерде адам который не күнөө совершил кетирбесе, никакого ал кереги преступления, жок греха. курмандыктын. Эгерде биз Если мы хотим получить күнөөдөн прощение грехов, значит, нам нужно быть арылуу грех, жолу который биз совершили күнөөкөргө грех. гана керек. Тазалануу жолу. Биз күнөө Нам үчүн нужно быть курмандык совершенным алып келиш за керек. грех, чтобы простился нам грех. Эч кемчилиги жок эчкини курмандыкка алып келиш керек. Өтө маанилүү нерсе. Важный момент. Келгиле еврейлер Смотри, как евреи ачып обратились көрөлү. вместе с вами. Еврейлер 10-бөлүм Глава к евреям. Еврейлер 10-бөлүм бул жерде 9-бөлүм 21-ырсапта жазылып турат да. Силер билесиңер кайсы жерде жазылган? 9-бөлүм 22-ырсапта жазылып турат. Посмотрим. 22-де эмне деп жазылып турат? 22 стих. Еврейлер 9-бөлүм 22-ырсапта эмне деп жазылып турат? Мыйзам боюнча дээрлик бардыгы кан менен тазартылат. Кан төгүлмөйүнчө күнөө кечирилбейт деп турат. Эң маанилүүсү Именно возмездие за грех это Өлүм. смерть. өлүш керек да. Эгерде эч ким өлбөсө, Если никто не умрет,
анда биз кан төгүлбөйт. Тогда мы не можем получить прощение грехов. Сөзсүз түрдө бирөө өлүш керек, кан төгүлүш керек. Поэтому сперва Бизге что должно курмандык быть? керек, Именно биз жертва, үчүн өлө турган, которая биздин будет күнөөбүз вместо үчүн өлө нас турган. за наш грех. Күнөө Отбывается ачыкка чыгаруу менен ал кечирилбейт. Мыйзам боюнча дээрлик бардыгы кан менен тазартылат. Кан төгүлмөйүнчө күнөө кечирилбейт деп жазылып без турат. крови не бывает прощения. Күнөө үчүн жаза Потому что өлүм деп если турат. за грех смерть. Күнөө жөн эле жуулбайт. Просто так. Сөзсүз Кто-то түрдө должен кан умереть и төгүлүш пролить керек. свою кровь за наш грех. Кан төгүлмөйүнчө күнөө кечирилбейт деп турат. Поэтому для того, чтобы простить Мен за күнөө мой кетирсем, грех, того, мен үчүн өлө турган вместо меня за мой грех. курмандык керек. О, Кудай кечире көр менин күнөөмдү деген менен жол менен кечирилбейт. Сөзсүз түрдө Поэтому нужно принести эчки Отцу керек. без порока. Эч кемчилиги жок. Лебиге кайрадан Вернемся кайрылып к келели 27 ырсапка. стих. Элдин ичинен бир адам жаңылыштык менен күнөө кылса жана Теңирдин осуяттарынын бирин бузуп кылууга болбой турган бир иш кылып, Ему нужно анда ал привести күнөө жертву кылганын билгенден кийин Отцу күнөөсү без үчүн порока. кемчилиги жок эчкини курмандыкка алып келсин деп турат. Күнөөкөр адам үчүн бирөө өлүш керек, Поэтому ему нужен курмандык керек. эта жертва нужна. Биз Да, его эч кемчилиги жок эчкини алып келиш керек. который- Күнөө үчүн өлүш үчүн. А что в 29-м написано? А 29да эмне деп жазылып турат? Анан күнөөсү үчүн алып келген курмандыктын башына колун коюп, күнөөсү үчүн чалынуучу эчкини бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар союлуучу жерде сойсун дейт. Мен абдан жакшы билем. Мен ошол учурда мен жакшы билчү эмесмин. Эгерде пасторлукка шайлап атканда, анда кол койду билет. Жана пресвитер деп коюп атканда дагы кол коюуну билем. Мен муну абдан жакшы билчүмүн. А эчкиге эмне кереги бар колду койгондо? Ал эмне пресвитер болобу эчки? Не пресвитер. Же пастор болобу? Мен бунун Вот этой себебин причины билген я не эмесмин. знал. Мен түшүнөм, мейли, эгерде ал пастор болуп, же болбосо ал пресвитер болсо, колду коюп сыйынганын түшүнөм мен аны. А эчкиге эмне ал пастор болобу, же пресвитер болобу? А эмне себептен ага кол коюш керек? Руки возлагать. Мен абдан ушуга жооп алгым келди. Эмне себептен эчкиге колду коюш керек? Мен себебин, эмне үчүн башына колун коюш керек? Эмне себептен ага колду коюш керек? Мен абдан билгим келген. Эмне себептен? Мен абдан издедим шуну. Мен муну билишим керек болчу. Мен башынан аягына чейин көп жолудан окугам. Мен таба албадым. Мен окуп атып, жөн эле өткөзүп жибергем. Бирок бир жолу Лебилердин мен 16-бөлүмдү окуп атып, мен абдан таң калдым. Лебилердин 16-бөлүмүндө 21-ырсапта жазылып турат. Арун эки колун түрүү текенин башына коюп, ыйыктоочу Арун эки колун түрүү текенин башына койгону жөнүндө жазылып турат. Лебилер 16-бөлүм 21-ырсапта. Жөн эле күнөө кечирилбейт. Аны үчүн кун төлөш керек. Потому что мы не можем по-другому получить прощение.
Качан биз текени же эчкини алып келгенде Или козу за свой грех, курмандык катары менин күнөөм үчүн за мой грех я возлагаю свои руки на ыйыктоочу колун эчкиге же текиге коет деп турат. Анткени ошол эчки менин күнөөмдү алыш керек. за мой грех вместо меня. Мен көп Я не знала об этом жолудан очень долгое ушуга время, я жооп искала алууну ответ. издегенмин. Мен окугам, бирок жөн эле мен өтүп кетсем керек ал жерде окусам дагы. Жазылып турат. Арун эки колун тирүү текенин башына коюп, Живого козла и исповедует над ним все беззакония, алардын кылмыштары, снова күнөөлөрү преступления и все грехи их, возложенные алардын на голову текенин башына человека жүктөп дейт, в пустыне. дайындаган. Эгерде колду койбосо, жөн эле аны сойсо, каны төксө жок. Сөзсүз түрдө кол коюу аркылуу күнөө өтүш керек экен. Сөзсүз түрдө. Ошондо күнөө менде калбастан ал эчкиге өтөт экен. Козу. Эгерде ошол текенин башына коюлганда, күнөө өткөндөн кийин, анан ал союлганда, анын каны төгүлгөндө гана күнөө кечирилет экен. Именно этот факт, значение Мен рукоположения ошо я нашел 16 бөлүм Леби 21-де жазылып турат бул жөнүндө. Келгиле кайрадан ушо Лебилер 4 бөлүм 30-ырсаптачалы. Анан ыйык кызмат кылуучу анын канына сөөмөй малып, курмандык бүтүндөй өртөлүүчү жайдын мүйүздөрүнө сыйпасын. Ал эми Да, и жертвенник, он специально курмандык алып келүүчү жер, ал 5 сөөмөй деген эки жагынан. Анан ар бир бурчунда анын мүйүздөрү бар экен. рог. Анан жазылып турат. Ал сөөмөйүн малып, курмандык бүтүндөй өртөлүүчү жайдын мүйүздөрүнө сыйпасын деп турат. Анан Начал искать причину, мен по которой ошонун почему себебин должен издеп быть баштадым. виноват Эмне народ. себептен мүйүздөрүнө сыйпаш керек? Снова я много-много искал в Библии, Анан мен аны таптым, жообун. и я нашел. Жеремияда Написано бул причина жөнүндө в жазылган. 16 главе. Эгерде биз Жеремияны Еремия 17 глава, 1 стих. Вам видите? келгиле Жеремияны окуйлу. Давайте вместе прочитаем это Жүйүттүн күнөөсү темир кескич менен, алмаздын мийизи менен алардын жүрөк лоокторуна жана алардын курмандык чалынуучу жайларынын мүйүздөрүнө жазылды дейт. Бул евангелист Ансигил, абдан сулуу жигит бул. Вон красивый, правда, мужчина? Анан абдан атактуу, анткени бул абдан жакшы которот. Переводит. Менин мурдагы котормочум Пакамон деген, Это пастор ал Папа. Кореяга келген. Он приехал в Корею. Аны 2 жумалык карантинге жаап салды, ошон үчүн ал келе албай калды. Поэтому он не смог приехать сюда. Анткени аныкы Американын гражданствосы бар экен. Но если корейский, Ал то может кореец дома находиться в болбогондуктан изоляции, но аны он ушу не 2 корейский жумалык гражданин. карантинге киргизип коюптур.
Поэтому его специально закрыли там на карантине. 2 жума ошол жерде болуш керек. За 2 недели там находиться. Анан 3 күн гана өттү. Только 3 дня прошло. Ал абдан кыйналып атса керек ал. Сейчас он очень страдает. Азыр анын ордуна Поэтому бул сейчас замена пришла. жигит ему, келди, это которгону. футболист. Ансегил бир тууган. Брат Ансегиль, Качан биз чогуу жүргөндө, когда мы ездим вместе, ал абдан жаш болгондуктан знаете, бул он молодой, поэтому он водит жакшы айдайт машинаны. Сигил деген ысым бул Знаете, жаңы у жол. него имя, это значит новый путь. Значение. Мындай жол То есть ушунчалык это асфальт такой асфальттанган, ровный, новый тегиз. путь. Ансегил машинаны Когда айдаганда именно брат биз Ансегиль жаңы видно, жол как менен будто по бараткандай. новой дороге мы едем. Анан бул которгон Знаете, жигит. он переводил. Анан бул жигит Знаете, очень много жөнүндө комментариев абдан было, көп что, он комментариялар очень хорошо жазыптыр. играет, у него Үнү абдан голос бийик бул жигит. красивый, он такой высокий. Анан өтө жакшы баа Ему коюшуптур. очень много оценок поставили. Анан мен ушунчалык абдан кубанычтамын ушундай жаш жигиттер бизге ар бир өлкөдө менин өзүмдүн котормочум бар. Бир 10дой чактуу адам которот. Француз тилинде, испан тилинде, Французский язык, на испанский, дагы башка тилдерде. ну, другой. Жеремия 17 бөлүм 1-ырсапта эмне деп жазылып турат. Жүйүттүн күнөөсү темир кескич менен, алмаздын мээзи менен алардын жүрөк лоокторуна жана алардын курмандык чалынуучу жайларынын мүйүздөрүнө жазылды деп турат. Мен Знаете, я Байып уже в калган. возрасте. Менден жаш адамдар абдан Здесь көп много бул жерде людей отургандар. помоложе меня, правда? Азыр мен корейче Мне по-корейски сейчас 77 лет. 77демин. Качан силер менин куралымда болгондо, Знаете, очень много анан хороших. көп нерсе бар жаштар түшүнбөгөн. Менин 4 неберем бар. Знаете, у меня есть 4 внуков. Анан жумасында мен компьютер аркылуу мен алар менен баарлаша аламын. Могу с ними пообщаться. Ушунчалык сулуу У меня неберелерим бар. красивые внуки. Анан ушу менин курагымда ушунчалык мен көп У меня нерсени постепенно унутуп калам да. падает уровень памяти. Анан эң жакшысы, жакшы мен көп нерсени унутуп калгандыгым. Себеби мен Потому что бардыгына мына всё жөнөкөй карап калам. проще. И Анан не так сложно и запутанно. Например, скажу. мен бирөөгө карыз берип Знаю, койсом где унутуп калам. одолжил. Кайсы жерден бир туура эмес нерсе алсам, ошону деле унутуп калам. Это правда. Мен эч кимден карызга албасам Опять же, не дагы. взял нигде в долг. Мен унутуп Но часто калгандыгым мне мага нравится, что абдан я жагат. забываю. Мен аялымды караганда, Когда я смотрю на свою жену, ал мне мага кажется, караганда она көп лучше нерсени забывает, эстейт чем ал. меня. Знаете, очень интересно. Анан Значит, кайгыруу печально болсо бывает. дагы, качан Ну, когда будете в моем возрасте, тогда мындай есть те жаштарга моменты, которые түшүнүш молодым өтө трудно кыйын. понять. Знаете, это очень прекрасно. Мен Да, вот помните, я ый сейчас китепте недавно эмне деп забыла, жазылган, это кайсы как жерде бы жазылганын сказал. унутуп калсам, ал адам мага жардам берди. Рахмат ошол. Но проблема в чем? Эмне себептен Почему жазылып написано турат? именно Эмне себептен жазылып турат? Жүрөктүн лоокторуна жана жайларынын мүйүздөрүнө жазылды Мы деп с турат. братом Ан начали какой-то бизнес. Мы построили завод по Анан производству ушул часов. бизнес
атабыз А деп Брадан, коелу. он начал заниматься Саат продажей. чыгаруучу жер. Анан бир тууган ошол саат чыгарылган сааттарды сатат деп коелу. Ой, вот я Анан новый бул выпуск жаңы фильма нерсе. часов, вы Сиз возьмите, аласызбы муну пожалуйста, сатканга? продавать. Ой, очень хорошо, что у меня Анан нравится, бирок то мага можно жагат, это бирок купить. мага карызга бересиңерби деп. Хорошо, Анан следующий эгерде раз кийин давайте акчаңар болуп деньги калса, силер алып деньги. келип бергиле деп. Ушундай мындай сүйлөшүү У аркылуу нас могут быть мен договоренности, мындай что я даю рассрочку. бир аз убакытка бере алам. Ушул кредит Знаете, деп как коет да. образовывается вот этот кредит? Мен Ансегел бир тууганга брату 300 Ансегелю саатты берип 300 койдум деп. часов на Бир ручку. айдын бир Какого-то күнүнө. месяца, Биз какого-то ошол числа. нерсени жазышыбыз керек. Нам нужно записать это, правда? Тогда брату Мен Ансегелю тоже пишет. бул Я айдын какого-то бул числа купил саатында, 300 бул күнүндө наручных мен часов у пастора. саатты сатып алдым деп. Качан Ан И когда төлөгөнү брат келгенде, Ан пришел ана заплатить карап мне, көрөлү, эмне я деп думаю, жазып давай элек посмотрим деп на расписку. карап көрө алабыз. Мен ушу 300 саат үчүн мына мен төлөп атам, менин чип койгула деп. Для того, чтобы у нас был такой расчет, Кудай теңир менен дагы ушундай бизде ушундай эме бар да. Кудай теңир Господь он написал ал курмандык чалынуучу жайлардын мүйүздөрүндө жазылган деп атат. И когда он смотрит на наше служение, то, Мына вот сен ты кетирген вообще күнөө вот мына это бул написано. мүйүздөрдө жазылып турат. Бул мына ошол жерде бардык жазылган экен да, күнөөлөрдүн бардыгы. Анан экинчи жер Но даже во втором ал месте это написано жүрөктүн «Мои лоокторунда грехи, жазылат наши экен. сердца моего». Силер Вы даже эстейсиңер вспоминаете кетирген грехом, правда? күнөөңөр үчүн. Бирок өтө Но важный момент. маанилүү нерсеси менин На самом деле, мои грехи на моей скрижали сердца, это ничего страшного. күнөөлүм Но главное, жүрөгүмдүн те, которые лоокторунда на жазган рогах эч нерсе эмес. Бога. Бирок ошол жана мүйүздөрдө жазылган жана эчки же текке ал менин күнөөлөрүмдү өткөндөн кийин, ал өлгөндөн кийин анын каны менен ошол ыйыктоочу алып туруп, Когда анан священник берет перстом и машет эту анан кровь ал на ошол жанагы жертвенника, это что значит? мүйүздөрдө Кудайдын алдында ошол күнөөлөрдү ал ошол жерден жуйт экен. Знаете, и когда я жил в Гладиде Джон, один из Анан пресвитеров, ушу он биздин занимался арабызда бир торговлей угля. пресвитер ошо көмүр сатчу эле да. Анан ал бир доскасына жазып И он койчу всё расписывал, кимге кому канча сколько көмүр берген отдал, жөнүндө. сколько заплатили. И потом он получал оплату, и тогда он стирал эти записи. Что значит написано Ал на рогах эмне дегени бул жертвенника? Наши грехи. Но если күнөө человек үчүн курмандык алып убил келинсе, жертву за свой грех, анан ошол каан менен мүйүздөргө сүйкөлгөндөн кийин ал бардык ошо жериндеги нерселердин бардыгы биздин күнөөлөрүбүз значит, что кечирилүү точно наш жөнүн грех билдирет. прощается. Түшүнүп атасыңарбы? Понимаете? Понимаете, да? Иса биздин күнөөлөрүбүз Иисус үчүн пришел за өлгөнү наши келген. грехи умереть на эту землю. Иса курмандык Иисус козу пришел болуп келген Агнцем Божьим, биздин чтобы взять на күнөөлөрүбүз себя үчүн. наши грехи. Понимаете? Кудай Когда теңир Господь отправил Исаны жерге Иисуса на эту жибергенде, землю, Он отправил для того, чтобы Иса Иисус биздин очистил күнөөлөрүбүз, наши грехи. ал биздин Пришел, чтобы күнөөлөрүбүздү простить кечиргени наши келген. грехи. И мы не должны что-то Бизге кереги делать для жок того, бир чтобы нерсени кылыштын. очиститься. Качан Когда они заколовали козла или овца, тогда прощались грехи. Но из-за того, что они неоднократно кайра постоянно күнөө грешат и грешат и грешат, кетире бергендиктен
эски келишимде Поэтому в Ветхом Завете кайра называется кайра каждый курмандык алып новую келиш керек эле. жертву, или овцу, или козу. Бирок ыйык китепте эмне деп Но что жазылып говорит турат? нам Библия? Еврейлер Книга к евреям в 10 главе мы можем видеть, что 10-чу это была тень того, де эмне деп что жазылып Иисус турат? потом сделает в будущем. Мыйзам келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана деп турат. Он Ал принес бизге совершенную жертву за все жеткиликтүү наши курмандык алып грехи. келген деп турат. Биз Если мы читаем с вами еврейлердин послание к евреям 9 глава 9 11 бөлүм стих, знаете, что там 11 написано? ысапты окусак, Но Христос, первосвященник ал жерде жазылып турат 10 бөлүм 11 ал курмандык большую и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения. ыйык жай, Здесь написано скиния, это храм. Храм, Библия говорит, ыйык жай это жөнүндө айтып скиния. атат да. Когда Израиль эли баягы Египеттен чыкканда аларда ыйык жай болгон эмес. Израиль эли алар чөлдө болгондо кийин ал ошол жерде Соломон курган, Сулайман курган ошол жерге которгон. Дөөт патша болгондо ал Дөөттүн уулу Сулайман ыйык жай курган. Они решили Дөөт построить этот храм. ошо уулу Поэтому Сулайман Соломон курган построил храм ыйык Божий. жайды. И обычно нужно смотреть в Царстве Небесном Аны образец, как построить храм. эң кызыктуусу Знаете, что интересно в этом всем? Асман патшалыгында В Царстве түбөлүктүү Небесном это мир убактылуу эмес вечности, ал а жерде. не временной мир. А мир Бул наш жер это убактылуу есть временной мир. деп аталат. Бул жерде убакыт Наше өтө берет. время проходит. Курмандык алып келсе дагы Хотя принесли жертву за грех. бизде Возможно, мы ушунчалык мындай имеем ограничение убакыт времени, оно курмандык проходит. алып келсе дагы Хотя принесли жертвы за грех. ошол учурда гана күнөө Получается, в тот тазаланат. момент мой грех очищен. Качан адам кайра күнөө В следующий кетиргенде раз, когда снова мы кайра грешим, жаңы алып келиш керек. тогда моя жертва за грех, она проходит в прошлое, и за этот грех нет уже жертвы. Поэтому каждый раз, когда мы Качан биз совершаем, кайра күнөө нам нужно кетиргенде принести новую кайрадан жертву. жаңы курмандык алып келиш керек. Но здесь в 11 стихе 9 главы написано: но Христос первосвященник будущих благ. Мыйзам келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана деп жазылып турат. Такового устроения. Бул жерде ыйык ибадат адамдын колу менен салынган. Это значит, в Царстве Небесном этот храм. Мен бүгүн өтө көп айтып Мне атам. кажется, я очень долго говорю вам. Анан бир аз айтып туруп, анан жыйынтык чыгаргым келип атат. Асман патшалыгында ыйык жай. Бул биздеги жердеги биздики убактылуу, а асманда түбөлүктүү мезгил. Түбөлүктүү жерде асмандагы бардыгы түбөлүктүү. Биз денебиз менен биз ушу түбөлүктүүгө кире албайбыз. Түбөлүктүү гана нерсе түбөлүктүүгө кире алат. Ошо алып келген курмандык дагы аякча түбөлүктүү.
Качан мы биз приносим жертвы на жертвенники в бул этом мире, жерде потому что убакыт этот мир убактылуу времени, нужно, болгондуктан когда проходит время, бул снова жертву ар приносить. убакта кайра курмандык алып келиш керек. Но если мы Айгерде приносим жертву на асманда жертвенники в аякта вечности, в Царстве түбөлүктүү, Небесном, ал тогда бир эта ирет жертва за грех, түбөлүктүү она алып келинет. вечная. Но Христос первосвященник будущих благ. Придя с большей и совершеннейшей скинию рукотворен, это говорится о храме, который находится в Царстве Небесном. 12 стих посмотрим. Ичкилердин жана торпоктордун каны менен эмес, Своею кровью. А дальше что же написано? бир жолу курмандык Каждый жайга вошел во кирип, святилище, түбөлүктүү куткарылуу приобрел алып вечное берди деп атат. искупление. Түбөлүктүү, Eternal redemption. түбөлүктүү куткарылуу алып берди деп атат. Eternal redemption. Түбөлүктүү куткарылуу Совершил алып берди деп вечное атат. искупление. Омин. Омин. Аминь. Аминь. Тогда нужно же передать Иисусу грех. Исага өткөзүп бериш керек. Анан мен Я подробно искал издеп баштадым. Ыйык китепте ошол жерде жазылган. Ыйык китеп бул чыныгы Кудайдын сөзү. Слово Господа. Ни в коем случае Бог Адам человек эч не качан может жаза албайт создать Кудайдай болуп. Там есть всегда Ыйык китепте пара, это даана очень жазылган точно, и это жана истина. чындык жазылган. Потрясающе. Матай 3 бөлүм, Матфея, Матай 3 бөлүм, давайте посмотрим. Там есть интересный момент. Матай Евангелие от 3 бөлүм, Матфея, 3 глава. Матай 3 бөлүм 13 ырсапта койлу. Ошондо Ыйсан жакан тарабынан сууга чөмүлдүрүү үчүн Галилеядан Иорданга келди. Христиан, Жакан болсо тобо кылуу, анткени ал айткан тобо кылгыла асман патшалыгы. Анан алар тобо кылгандан кийин аларды сууга чөмүлдүргөн. Өтө көп адамдар келишип, тобо кылышып, анан сууга чөмүлдүрүлүп алган. Анан Иса келген жаканга. Анан Иса таң калыштуу аны карап. А эмнеге сен мага келатасың? Сен мени чөмүлдүрүшүң керек эле. Анан 15 ырсапта жазылып турат. Бирок Исага азыр ушундай кылууга жол бер, анткени ар бир адилеттүү ишти ушундайча аткарышыбыз керек деп жооп берди. Эми ушундай кылууга жол бер, анткени ар бир адилеттүү ишти ушундайча аткарышыбыз керек деп жооп берди. Что значит исполнить всякую правду? Бардык күнөөлөрдөн арылуу жолу. Иисус, он получает крещение. Какое же Иса отношение имеет к прощению грехам? Ар бир адилеттүү ишти ушундайча аткарышыбыз керек дейт. Ишая 53:6 эмне деп жазылган? Бардыгыбыз адашып жүрдүк. Жана бардык күнөөлөр ага жүктөлдү деп турат. Иса биздин күнөөлөрүбүздү ага жүктөлүш керек Исага. Бардык күнөөлөр.
эчки жетекке Потому что өлүш овца или коза умерла за үчүн наш биз грех, мы колдорубузду должны были коюшубуз возложить керек эле, руки күнөө свои, өтүш үчүн. передать грех. Ийса күнөө Но Иисус, кетирбегендиктен Он пришел, аны Он Теңир пришел бул как жерге Господом жиберген. на эту землю. Кандай колду биз ушу эчкиге жетеккеге койгондой болуп, биз дагы Исага колубузду ыйыктоочу жакан колун койгон. Словно как написано, возложит обе руки священник на голову жертву, и весь грех народа передастся ей. Теперь Иоанн это священник. Ал Он ыйыктоочу, священник, потому что его отец священник. ал Сын ыйыктоочунун священника уулу тоже болгон. священник. Но до того, как Иисус был распят на кресте Иса и умер за өлө наши электе грехи, бардык нужно было күнөөлөрүбүздү передать ага наши жүктөш керек эле. грехи. Для того, чтобы принять на себя Ал наши грехи, он жаканга пришел келген. креститься от Иоанна. Аны токтоткусу келген. Хотел остановить его. Сен мени сууга Я чөмүлдүрүшүң должен керек от эле. тебя креститься, почему ты приходишь ко мне? Но Иисус говорит, оставь теперь. Азыр ушундай кылууга жол бер Так деген ал. надлежит нам исполнить всякую правду. Исполнить всякую Бардык правду. жакшы. Это показывает нам, что значит простить все грехи. Эгерде бардык күнөөлөр Если кечирилсе, прощаются все анда грехи, биз мы становимся адилет, праведными. ыйык, биздин күнөөлөрүбүздү Исага жүктөш үчүн жакан колун Исага коюш керек. Бардык күнөөнү Исага жүктөш үчүн. От Иоанна 1 главе 29 стихе написано очень точно. Жакан 1-бөлүм 29-да кийинки күнү жакан өзүн көздөй келе жаткан Исаны көрүп, бул Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат дейт. Есть разница между Евангелием от Матайда Матфея и жазылган жана Евангелием жаканда от Иоанна. жазылган айырмаланып турат. Но Матайда биринчи күн, первый день и на следующий экинчи день күнү Иоанне сууга написано то, что чөмүлдүрүлгөндөн после кийин крещения он уже получил крещение от Иоанна. анан кайра ал жаканга И келген. снова он пришел к Иоанну. Иса. Анан жакан эмне деп айтат? Кийинки Что же күнү говорит Иоанн? бул Вот Кудайдын Агнец курмандык Божий, козусу, который берет на себя ал грех дүйнөнүн мира. күнөөсүн өз мойнуна алат дейт. Амин. Можете сказать аминь? Биз эмнени билишибиз керек Это билесиңерби? точно, знаете? Силердин күнөөңөр каяка Когда ваш кетти? грех ушел, Ал он Исага передался берилди. Иисусу. Когда жертв приносили, Эки колду нужно коюш было керек обе болчу. руки возложить на Күнөө голову өтүш жертвы. үчүн. Тогда передать агнцу или же козе свой грех. И когда эта жертва Ошондо умирала, гана проливала күнөө кровь, тогда кечирилген. прощался грех. Жакан бардык күнөөлөрүбүздү Исанын башына кол коюу аркылуу өткөзгөн. Эртеси күнү эмне деген? Мына Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деген. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иса түбөлүктүү, Иисус, он а находится биз в мире вечности, а мы живем убактылуу. в мире времени. Иса бардык Иисус биздин взял на себя күнөөлөрүбүздү все алган. наши грехи. И он помазал Бул убактылуу на жерде эмес, жертвенник не в ал мире времени, асмандагы земле, но на мүйүздөргө Царстве Небесном. канын сүйкөгөн. Биздин күнөөлөрүбүз түбөлүккө тазаланды. Амин. Аминь. Аминь. Иса биздин күнөөлөрүбүздү кечириш үчүн келген. Эгерде биз өзүбүздү күнөөкөр деп эсептесек,
Анда Иса биздин күнөөлөрүбүздү тазалабагандыгы жөнүндө айтат. Получается несовпадение. Кандайдыр бир келишпестик. Иса бардык күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алган. Айкаш чыгачта Он өлгөн умирает ал. на кресте после распятия. Аткарылды деген ал. Он сказал, Анан ол совершилось. демин И чыккан. испустил. Эмне аткарылды? Что же совершилось? Ал эмне То, кылыш что он керек должен был болсо сделать, бардыгын он всё кылды. совершил. Биздин Он совершил бардык полностью спасение наших күнөөлөрүбүздү грехов. ал жууду. Кереги жок Теперь эми нам ушундан нужно кийин что-то биз сделать для күнөөлөрү своего үчүн бир нерсе прощения кылыштын. Нам нужно просто верить, Биз что бир Иисус гана уже нерсеге простил ишенишибиз наши керек. грехи. Биздин Аминь. күнөөлөрүбүз биз И мы кечирбейбиз. прощаем себе свои Эмне гана грехи. кылбайлы. Что бы мы ни делали, Бир дагы Потому что күнөөбүздү даже биз знак өзүбүз Бога тазалай не албайбыз. Биздин аракетибиз менен нашими стараниями Без или усердием, или күнөөлөрүбүздү своей верностью мы тазалай не можем албайбыз. очистить грехи. Ал биздин күнөөбүз үчүн өлгөн. Он умер Биз за ырайым наши аркылуу грехи, гана поэтому мы по благодати күнөөдөн кечирүү получили алганбыз. прощение. Бүгүнкү күндө көптөгөн жыйындарда Исага ишенебиз деп айтат, Говорят, что верят в бирок алар Иисуса. өзүн күнөөкөр деп эсептешет. Говорят, что они грешники. Получается, они очень гонят Иисуса. Эгерде ооба биз күнөөкөр болуп күнөө кетирип атабыз. Это означает, что Бирок Иисус не Иса смог простить наши грехи. бардык күнөөлөрүбүздөн жууп тазалаган. Тогда Он не может Биз күнөөкөр простить наши эмеспиз. грехи. Мы уже не грешники. Эгерде биз куткарылуу алсак, биз Если мы бир получили нерсе кылган прощение, үчүн это не эмес. мы что-то сделали. Но тогда, когда Иса Иисус айкаш пошел чыгачта өлгөн. умереть на кресте, Ал күнөө Он менен закончил наши бардыгын грехи. жууган, тазалаган Все наши грехи очищены. өз каны менен. Биз ушуга ишенишибиз керек. Нам нужно в это верить. Биздин күнөөлөрүбүз Что Он кечирилген и жөнүндө. прощен. Биз Исага ишенебиз Получается, деп когда коюп, говорим, биз «Мы ушуга верим в Иисуса», ишенишибиз мы керек. должны верить в это. И Мен кандай жол менен? Я получил спасение каким Мен образом? То, что Иисус Иса простил мои менин грехи. күнөөлөрүм үчүн Поэтому өлгөн. я уже не грешник. Бардык мен ала Иисус турган понес жазаны все ала алган. наказание за мой грех. Ал мен үчүн кун Он төлөгөн. заплатил за все мои грехи. Мен Америкада неберелерим Есть бар. внуки в Америке. Анан ушунчалык абдан алар ушундай татынакай чоң ата бизге гамбургер сатып берчи деп айтат. Анан качан мен барбайын, мен аларга Каждый раз, гамбургер когда я сатып берем. в гости, я покупаю им гамбургеры. Келгиле бүгүн барып гамбургер жейбиз деп айтам. Гамбургеры. Анан бир жакшы Есть көргөн такое жер бар место, да. где они любят. Да, Анан правильно ал называется ресторанга ресторан. барып, Мы идем с моим сыном, с моей анан женой, и 4 с неберем, келиним, балам, анан Бакамон деген пастор да кошо биз менен барат. Анын аялы, анан кийин балдары болуп, дети, пастор Тэй с анан женой. алар ушунчалык мындай абдан жагымдуу адамдар. Анан бир 200 доллар керек аларга баарын тойгузуш үчүн. $200. Анан айтам, эмне кааласаңар ошонун бардыгын. Они заказывают. Анан мен чекти кол коюп туруп, Потом я подписываю чек, анан мен төлөп коем. и тогда я заплачу. Абдан жагат аларга. Им Анан очень жеп туруп, нравится. анан баардыгын жегенден кийин, Они все покушают. анан алар гамбургер өтө чоң, а мен болсо кичинекей. А я маленький заказываю. Анан силер мороженое жейсиңерби десе. Мороженое или что-нибудь. Ой, жок чоң ата, биз эми абдан баарына тойдук, биз жей Мы албайбыз. можем скушать. А силер тойдуңар. Да, потому что вы уже наелись в нашей душе. Эгерде Исанын сүйүүсү биздин жүрөгүбүзгө келсе, жана анын орун алса, И найдет там
место. анда кереги жок, башка нерсени салыштын аяка. Ойноштукта кармалган аял Иса менен жолукканда ал аман калганы, аны Иса ушунчалык ал сүйүүгө тойгон ал ушунчалык ыраазы болгон ал нечен жолу ыраазычылык билдирген, ал ушунчалык абдан кубанган. Дагы башка дагы бир орун калган эмес жаман ойго. Күнөө биз аракет менен бошоно албайбыз. Бир гана Иса гана күнөөнү кечирет. Качан ал айкаш жыгачта өлгөндө бардык күнөөлөр түбөлүккө жеткилиңдүү түрдө ал кечирген. Анткени анын каны төгүлгөн. Римляндиктерде жазылып турат. Ал биз үчүн курмандык болгон. Анан биз акталышыбыз үчүн ал тирилген деп жазылып турат. Иса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылган жана акталышыбыз үчүн тирилген деп турат, акталган деп турат. Римляндиктерде 3-23-тө себеби бардыгы күнөө кетирип Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Бирок 24-тө бирок бардыгы анын ырайымы менен Машаяк Исанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты деп турат. Ал сен адилетсиң, сен адилетсиң, сен адилетсиң деп атат. И ты праведный. Кудай теңир сот. Господь это... Эгерде сот айтып атса сен адилетсиң деп, а сен эмне деп каршы айта аласың? Омин, биз адилетпиз. Аминь, мы праведны. Эгерде Кудай силерди ыйыксыңар деп атса, анда биз ыйыкпыз. Кереги жок биз карама каршы чыгыштын. Биз жөн эле ишенишибиз керек. Ыйык китепте ушундай сөздөр өтө көп. Сер Корунтуктарда дагы жазылганда 6:11-де эмне деп жазылып турат? Уруларда, дүнүйөкорлорда, аракечтерде, ушакчыларда, талаптоочуларда Кудайдын патшалыгы мурасташпайт дейт. 6-бөлүм 1-Корунтуктар 10:11-де айрымдарыңар ушундай адамдар элеңер. Бирок Теңирибиз Иса Машаяктын ысмынын урматына Кудайыбыздын руху аркылуу жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар. Иса Машаяктын ысмы менен жана ыйык рухтун күчү менен. Сен күнөө кетирдиң. Бирок англис тилинде бат, сен тазаландың. Сен күнөө кетирдиң. Бирок сен адилетсиң. Сен күнөө кетирдиң. Бирок сен ыйыксың. Мына так ушундай. Бул даана ушундай. Биз күнөөкөрбүзбү же адилетпизби? Кайсынысы туура? Биз жөнүндө айтат. Эмне күнөөлөрүңөр кечирилсе, анда каалаганча күнөө кетире бересиңерби? Эгерде мен куткарылуу алсам, биз күнөөгө эч кандай, биз күнөөдөн арылганыбыз биз бир нерсе кылуу аркылуу эмес. Исанын каны гана биздин күнөөлөрүбүздү жууйт. Бир гана кан. Исанын каны менин күнөөмдү жууйт. 2017 года март айында 2017-жылы биз бардык кайтаруучулар 50 чакты адамдар чогулдук. Анан мен аларга айтып бердим. Мен кылдаттык менен. Анан пасторлар алар айтышат, биздин жыйындагы келген адамдарды силер өзүңөргө тартып алып атасыңар деп.
А они возвращаются в свои церкви, что говорят? Я? Бирок алар өзлөрүнүн жыйына келгенде айтат, мен пастор, кайтаруучу элем, бирок мен Но когда күнөө я менен слушал жүргөн пастор болчумун. Мишин, я получил Эми мен прощение. силерге Теперь я могу айтып бере тоже алам. рассказать о прощении грехов. Но если правда, Good я News Mission, считаю, что Good News Mission лучше объясняет, поэтому я алар привел Good News'da пастора из Good News ошол Mission, жактагы чтобы он пастор поделился силер с менен вами, бөлүшүп как берсин. получить прощение греха. Өтө Все көп пасторы, очень пасторлар многие ушинтип говорили айтышкан да. так. Бир Около 700 пасторов жетимиштей участвовало тогда на конференции, и они пасторлар получили катышып, прощение грехов. анан көптөр ошол күнөөдөн куткарылуу алышкан. Когда 1150 человек участвовало в Анан Гонконге, Кенияда дагы бир Кения 400 4000, миңдей, Тогода бир 2000 2000дей Тога. пасторлар жана Пасторы и катышуучулары члены церквей уже многие во көптөгөн многих адамдар странах куткарылуу получают алып спасение анан и кубанышат. радуются. Эгерде биз күнөөкөрбүз Если мы деп говорим, что мы айтсак, грешники, это значит, анда что биз мы Исаны капа кылып, оскорбляем ал Иисуса и говорим, что ушул Он не смог справиться с коюлган освящением күнөө греха. суроосу Иса Иисус, Он не мог не түбөлүктүү очистить бизди их, Он тазалаган, совершенно аппак очистил, кардай кылып как тазалаган. белый снег. Ыйык китепте Даже в көп Библии жерде много ушундай написано жазылган. это. Мен аны кийинки жолу айтып Да, я берем. попозже Анан расскажу бүгүн вам в следующий бүттүк раз. бүгүн. На этом сегодня мы Анан закончим. эмне кылышыбыз керек? Теперь что мы Биздин должны делать? кереги жок бир нерсе кылыштын. Не нужно ничего делать. Биз кечирбейбиз И күнөөнү. мы прощаем Иса гана грехи. кечирет. Иисус прощает. Иса биздин Иисус күнөөбүздү очистил наши аппак кардай грехи тазалайт. белее снега. Бардык күнөөлөрүңөр үчүн Все ваши Иса грехи айкаш за них чыгачта пострадал берилген, Иисус на кресте. кадалган, ал жараталган. Ибо Он изъязлен был за наши грехи. Анан биздин күнөөлөрүбүз үчүн кыйналган, анын жараты менен айыккан деп турат. Кудай рахмат сага. Спасибо тебе, Господи. Сен бардык күнөөлөрүбүздөн таза Вечно. актагансың. Эми биз күнөөкөр эмеспиз. Теперь мы не грешники. Бул айтпайт биз күнөө кылган жокпуз деп. Жок. Иса бизди айкаш чыгачта аппак кардай кылды. Мы Силер чистые. ишенесиңерби? Вы верите? Ким ишенгиси Кто не келет? хочет верить, поднимите руку. Кимиңер Я был айтасыңар? грешник, а я грешник. Жок, мен күнөөкөрмүн деп кимдер айта аласыңар? Анда силер Теңирди Вы кайгыртасыңар. славите Господа. Келгиле эми ыраазычылык Давайте билдирели. будем благодарить Господа за наши Анан Кудайды даңктайлы, келгиле Будем сыйналы. прославлять Его. Давайте помолимся. Кудай Теңир, биз сага шунча ыраазыбыз. Господь, мы благодарны Тебе. Биз каргышка Мы должны были дуушар боло турган помогать адамдар исправить элек. наш грех. Бирок сен бизди тазалап, аппак кардай кылып тазалагандыгың үчүн рахмат. Тебе. Кудай, рахмат сага. Мен ушул нерсени айта аларыма. Удивительное. Көптөгөн адамдар Исага ишенишет, бирок күнөө менен жүрүшөт. Ооба, биз билебиз, Иса айкаш чыгачта кадалган. Бирок алар ишенет, бирок күнөөкөр бойдон жүрүшөт. Кудай Теңир ушул куткарылууну алар кабыл алып калсын. Аларга кубаныч менен жашагонго мүмкүнчүлүк бер, Кудайым. Гананын президенти Атамил ал мындай кубанган ал. Менин күнөөлөрүм кечирилди деп абдан кубанган. Анан 4 сааттан кийин ал Кудайдын кучагына барган. Кудай Теңир, Иса биз үчүн өлгөн үчүн рахмат. Жана ал кечиргендиги үчүн рахмат. Алар бардыгы мен күнөөкөр эмесмин, мен Исанын каны менен жуулганмын.
Биз ушул жакшы кабарды дүйнө жүзүнө таратабыз. Бир дагы адамды Пусть и ни одного кое человека бербей не, чтобы Кудайым. все могли поверить и попасть в Царство Бардык асман Небесное. патшалыгына бара алган болсун. Биз сенин каның жөнүндө күбөлүк сөз айткандыгыбыз үчүн Иса Машаяктын исминен амин. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь.